Маданият, маалымат жана туризм. Мына ушул өзөктүү 3 тармактын башын бириктирген чоң министрлик бар. Түйшүгү да өзүнө жараша бир нече мандеми жана маселеси бар министрликти жаштык жигери менен жетектеп келе жаткан министрибиз Жаманкулов Азамат Капарович бүгүн бизде конокто. Жалал Абад жергесине куш келипсиз. Рахмат. Азамат Капарович, мына сөздүн башында эле мына эртеден бери Борбор областын борбору болгон Жалал Абад шаарындагы маданий мекемелерде ошол жердин көйгөйү менен жеринде таанышып көрүп чыктыңыз. Кандай ой, кандай таасирде болуп атасыз? Өзүңүздөр билгендей, 2019 жылдагы 2020 жылдагы президентибиз Сооронбай Шарипович региондорду өнүктүрүү, санариптештирүү, анан балдарды коргоо жыл деп быйылкыны өзгөчө баса белгилеп жарыялап келе жатат. Регион өнүкмөйүнчө өлкө өнүкпөйт деген уран менен көп иштер жасалып атат бүгүнкү күндө. Биз блокка чейин бир канча региондорду кыдырып келдик элек. Эми азыркы учурда Жалал Абад областынындагы, көбүнчө ушу борбордундагы негизги маданий мекемелердин абалы менен таанышуу үчүн Жалал Абадка келгенбиз. Азыр китепкана тармагын, медиа борбор тармагын, ошол эле мезгилде филармонияны, театрды карап келдик. Ар биринин өзүнүн абалдары менен таанышып келдик. Эми көбүн эсе азыркы учурда мындай көйгөйлөр бирдей да. Азыр областтардын баарын карап көрөбүз. Биринчи кезекте акыркы мезгилдерде маданият чөйрөсүнүн инфраструктурасы жаңылануу болбой калган. Акыркы 20-25 жыл ичинде. Анткени эми ар кандай себептери бар. Кээ бир жетекчилердин бул тармакка көп көңүл бөлбөгөн болсо, кээ бир жерлерден бюджеттин баягы бөлүнүүсүндө маданият тармагы эң акыркы орундарда алып калып, баягы артканды берүү форматы менен бул убакка чейин иштеп келген. Акыркы 2 жылдан бери өзгөрүү бар, кыймыл бар. Бир канча маданий мекемелер оңдолуп атат. Ошого жараша биз дагы борбордун башын баштаганбыз. Азыркы учурда областтарга түшүп, областтардын маданий мекемелердин абалын оңдоп, айлык акысын көтөрүп, негизи эле эмне муктаждык болсо бүгүнкү күндө инфраструктуралык жактан, база жактан, инструменттер жактан, каражат жактан ошолорго жардам берүү үчүн, жеринен көрүп келүү үчүн ушул Жалал Абад шаарына келгенбиз. Бүгүн көрүп чыктык. Абал баягы эң жакшы дегенден алыспын. Бул тармакта көп жылдан бери өзүнүн өмүрүн арнаган, ушул тармак үчүн берилип иштеген адамдар бар. Ушул адамдардын артынан, ушул адамдардын жыйынтыгы менен тармак кармалып келатат. Бирок мен ойлойм, мындан ары мындай чоң кадамдарды жасаш керекпиз, эгер маданиятты өнүктүрөбүз десек. Азамат Капарович, мынакей жакында өлкө башчысынын кабыл алуусунда болуп, ошол жерде да биздин өлкөдөгү маданият тармагында жасала турган иштер, жасалган жумуштар боюнча сөз болду да. Негизинен президентибиз кайсы багыттарга басым жасап жатат? Президент менен былтыркы мезгилде сүйлөшкөндө дагы ушул көбүнчөсү маданий имараттардын инфраструктурасы боюнча сүйлөшкөнбүз. Былтыр мисалы 320 миллионго жакын сом капиталдык ремонтко деп атайын бөлүнүп берилди да. Бул убакка чейин мындай суммалар маданият мекемелери үчүн бөлүнгөн эмес. Бирин-сирин бар эле. Кээ бир театрларда 3 миллион сом, 4 миллион сом бөлүнүп калганда абдан сүйүнчү келет да. Былтыр 320 миллион, 330 миллион сом тегерегинде бөлүндү. Быйыл дагы ал баягы салтты улап атабыз. Былтыр мына улуттук филармонияны бүтүндөй капиталдык ремонтун бүттүк. Опера жана балет театрын бүттүк. Ошол эле мезгилде Кыргыз драм театрында азыр ремонт жүрүп атат, Орус драм театрында ремонт жүрүп атат. Ош драм театрын былтыр көбүн эсе бүткөндөй кылдык. Быйыл болсо бир канча мекемелерди дагы алда пландаганбыз. Ошолор боюнча сүйлөштүк. Былтыркы болгон жыйынтыктар, былтыркы болгон кадамдарды мен баягы 1 жылдык ишмердүүлүгүмдүн отчету катары өлкө башчысынын алдында бердим. Ошол эле мезгилде 2020 жылы кайсыл долбоорлордун үстүнөн иштейбиз, кайсыл эл аралык долбоорлор келатат, ошолорду сүйлөшүп алдык. Мына жакында жалпыга маалымдоо каражаттарында Кыргызстан Россия эри шаркак жылынын ачылышы өзгөчө мындай бир шаан менен, шаан шөкөт менен белгиленди да.
бул бир гана эки өлкөнүн эмес, жалпы эле дүйнө жүзүн көңүлүн өзүнө бургандай бир түр калтырды. Мына ушул тарыхый окуяда, тарыхый мааракеде маданият тармагынын салымы, ролу кандай болду? Негизи эле эл аралык кандайдыр бир иш-чаралар жасалып атканда биринчи кезекте маданият тармагынын ролу болот. Анткени Эри Шаркак жыл дейбизби, баягы Олимпиаданын ачылышы дейбизби, бир чоң саясий иштин ачылышы дейбизби, ошол жерде эң чоң көрүнүктүү иш-чарасы бул маданий иш-чаралар болот да. Ошондуктан маданий кызматкерлердин ушундай учурларда баягы баркы дагы, мааниси дагы, орду дагы бир кыйга көтөрүлөт. Былтыр мисалы бир канча абдан чоң деңгээлдеги эл аралык долбоорлорду ишке ашырдык. Шанхай кызматташтык уюму Кыргызстанда 10 жылда бир жолу өтө турган иш-чара былтыр өттү. Ага 12 өлкө башчысы катышып, ошонун 8-и бизге келип, ошол филармонияда гала концертти көрдү. Абдан жоопкерчиликтүү иш-чара эле. 8 өлкө башчысынын алдында турган концертти даярдоо бул биз бир 4-5 ай күнү түнү даярданып отуруп, анан мен ойлойм абдан чоң деңгээлде былтыр кыргыз маданиятын аларга көрсөтүп бердик деп. Ошондой эле эң чоң иш-чара мисалы Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланып былтыр Ош шаары. Аны дагы президенттин катышуусу менен абдан чоң деңгээлде өткөрдүк. Улуттук көчмөндөр оюндары былтыр өттү, ал дагы абдан чоң деңгээлде өттү. Мына 2020 жылдагы биз бир канча долбоорлорго кадам таштап атабыз. Алардын экөөсүн атай кетсем, биринчиси ушул Россия Федерациясы менен Кыргызстандын ортосундагы Эри Шаркак жылы, экинчиси бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркияда боло турган. Эми биринчи долбоорду баштадык. Москва шаарында Кремль сарайында болду. Бул жерде өтүшү Кыргызстан үчүн абдан чоң сыймык деп эсептейм. Анткени бул убакка чейин Россия Федерациясы бир канча мамлекеттер менен Эри Шаркак жылын өткөрүп келген. Бирок мындай деңгээлде Москванын жүрөгү болгон Кремль сарайында өткөнү биринчи жолу болуп атат. Бул Кыргызстан үчүн дагы чоң сыймык. Анткени ошол жерге келген миңдеген замандаштарыбыз, ошол жерде иштеп жүргөн мекендештерибиз Орусия мамлекетинин жарандары менен тең ата өзүн сезип, мүмкүн кээ бир жерлерден бийигирээк сезип, анткени биздеги болуп аткан маданият ошол Орусия мамлекетинин эли келип аябай мындай толкундануу менен кабыл алып атканда, толкундануу менен кол чабып атканда, биздин маданият, биздин өлкө, баягы биздин маданий кызматкерлер, биздин президент деген абдан чоң бир ураандар болуп турду да. Мунун баардыгы ошол жерде отурган адам үчүн мындай сезилип атты. Ошондуктан мен ойлойм, маданияттын ал иш-чарада орду абдан чоң болду деп. Мына ушул иш-чаранын алкагында эми жыл бою кызматташуу түрдүү иш-чаралар болсо керек, кандай ушу маданий жаатта кыргыз-орус келишимдери түзүлдү? Эми азыр бул баягы Кремль сарайында болгон ачылыш бул баягы старт, башталгыч гана. Мындан ары абдан көп иш-чаралар болуш керек. Музейлердин ортосундагы бир канча жарманкелер болот, көргөзмөлөр болот. Ал жерде биз Кыргызстандын музейинин негизги байлыгын же болбосо көрүнүктүү кээ бир сүрөттөрүбүздү Россия Федерациясына алып барып көргөзмө уюштуруп, Россия Федерациясынан ошол эле мезгилде бир канча музейлерин Кыргызстанга алып келип, бир көргөзмөлөрдү уюштурабыз. Театрларыбыз гастролго чыксабы деп атабыз. Мисалы, Жалал-Абад театры өзүңүздөр билгендей былтыр бир канча Россия Федерациясынын субъектисине барып, өзүнүн спектаклин көрсөтүп келди. Ошондой сыяктуу гастролдор башка театрлардагы, борбордук театрлар Москвага барып, Петербургка барып, Екатеринбург, Новосибирскке барып, мүмкүн Татарстанга барып, ошондой гастролдорду уюштурушат. Андан тышкары мастер-класстар болсун деп атабыз. Ал жердеги режиссерлор, ал жердеги актерлор, Орусиядагы жакшы бир мектеп бар. Ошол келип Кыргызстанга дагы ошол театрларыбызда, кино жаатында өздөрүнүн мастер-класстарын көрсөтсө. Же болбосо биздин режиссерлор, биздин актерлорду биз Россияга 1 айлык, 2 жумалык, 1 жумалык кылып окутууларга жөнөтүү боюнча келишимдер бар. Андан тышкары китепканалар ортосундагы кызматташтык бар. Мисалы, Россияда борбордук китепканасында бая күнү барып көрсөк, 63 000 китеп бар экен, кыргызча. Кыргызча чыккан. Бул Советтер Союзу учурунда чыккан. Баягы
Советтер Союзу учурунан чейинки убакытта чыккан кээ бир булактар, Кыргызстан жөнүндөгү тарыхчылардын калтырган сөздөрү, эмгектери, ошолордун баардыгын көтөрүп чыгып, көргөзмө жасап, мүмкүн Кыргызстанга келирээк кээ бир китептер бар, ошолорду алып келип копияларын жасап дегендей, мына ошондой иштер жүргүзүлөт. Андан тышкары жогорку окуу жайлардын ортосундагы кызматташтык бар. Биз баягы күнү барганда биздин консерваториянын ректору, Бешналиевдин ректору, андан тышкары бир канча театрлардын жетекчилери Эриш Аркак жылдын ачылышына барып, ошол жерде өздөрүнүн кесиптештери менен жолугуп, келишимдерге кол коюп келди. Ал жерде эми биздин 2-нчи курс, 3-нчү курс, 1-нчи курс балдарыбызды квалификациясын жогорулатууга, ошол башка вуздарга жөнөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошол Эриш Аркак жылдын арасында ушундай чоң кызматташуу болот. Күз айларынын биринде биз ушул Бишкек шаарында жабылыш аземин өткөрөбүз. Мына китепкана боюнча сөз баштап калдыңыз. Өлкөдөгү китепканалар жер-жерде, аймактардагы эми ачуучундук, бул баягы маалымат технологиясы өнүккөн сайын жаштарыбыз болобу, улуу болобу ушул китеп окууга, гезит журналдарды окууга мындай мурдагыдай мамиле жасалбай калды да. Эми ошол мурдагы базаны, ушул китеп базасын, ошол жерде материал техникалык базаны канткенде ушул жаатта бир максаттуу пайдаланууга болот. Балким бул жерде бир жаңы бир форматтоо маселеси жаралып атабы? Эми азыркы учурда өзүңүз айтып кеткендей, китепканада дүйнө жүзүндө бул бизде эле эмес, дүйнө жүзүнүн баардыгы китепканалардын форматтарын өзгөртүү боюнча иш жүргүзүп атат. Анткени баарыбыз билип турабыз, бүгүнкү күндө китеп окуу бир чети бир китеп окууга чакырыш керекпиз. Бирок экинчи чети турмуш бар. Турмушта жаңы технологиялар келди. Бүгүнкү күндө китепканага барып издеген материалдардын 10 эсесин чөнтөгүндөгү мобилдик телефондон көрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Ошондуктан биз айтып атабыз, көбүнчө балдар китепканалардын форматтарын өзгөртөлүк. Жаңы бир имараттарды, инновациялык имараттарды салуу менен ичине техникалык борборлорду ачалык. Бул балдар школдон тышкары келип ошол жерге роботторду чогултушун, техника чогултсун, леголорду чогултсун, архитектура менен алектенсин. Андан тышкары ошол жерде тил үйрөнүү. Бул азыр эми кыргыз тили, орус тили билүү, бул эми көнүмүш эле абал болуп калды да. Дүйнө жүзүндө дүйнөгө ачылам десең, эртең дүйнөгө барам десең, англис тилин албетте түрдө билиш керексиң. Ошондуктан ошол борбордун ичинде бир англис тил борбору болсун деп атабыз. Анан музыка, сүрөт, азыр дүйнө жүзүндө креативдик экономика деген түшүнүк пайда болду. Маданият бул убакка чейин социалдык сектор, социалдык тармак катары элестетип келди эле. Бүгүнкү күндө маданият экономиканын бир бөлүгү болуп келатат. Анткени дүйнө жүзүндө креативдик экономика азыр мисалы Америка, Европага окшогон өлкөлөрдүн экономикасынын 10%, кээ бир жерлерде 15% маданият түзүп калды. Анткени маданият продуктлары мындан ары жөн эле социалдык продукт болбостон, алар чоң бир коммерциялык продуктка айланып атат. Театрда чыккан продуктлар, музейде чыккан продуктлар, китепканалардын ичиндеги жасалган иштер, ошолордун баардыгын бүгүнкү күндө коммерцияга айландыруу же болбосо чоңураак акча табууга мүмкүнчүлүк бар. Мындай абалда бул тармакка кызыккан адамдардын саны көбөйөт. Ошон үчүн биз дагы жаш балдарыбыздын талантын өрчүтүш үчүн, ошол багытта иш алып барып ишмердүүлүгүн жүргүзүш үчүн ошол жанагы биз айтып аткандай форматтагы объектилер, форматтагы аянтчаларды чоңураак ачып, чоңураак жайылтыш керекпиз го деген ойдомун. Мен тиги президент менен жолукканда дагы ушул ойлорду айттым. Азыркы учурда ошол иштерди баштап атабыз акырындап. Ушул китепканалар менен бирге өзгөчө элетте турган айылдардагы айылдык клубтар бар да бизде. Ушул маданият министрлигинин алкагында мына ушундай чоң маданий сарайлар, айрымдары кейиштүү абалда, айрымдары өз күчү менен аракет жасап жатат. Деги эле ушул тармакта бир комплекстүү бир жумуш жасалыш керек го дейм. Кандай дейсиз? Албетте, мен дагы ошол нерселер боюнча да айтып атам. Анткени маданият, мисалы айыл жергесиндеги маданияттын булагы бул маданият үйү. Бул эми күнү түнү ачык болуп, укмуш мындай кайнап турган бир жер болуш керек да, очок болуш керек. Ал жерде балдар театры ачылып, мектеп окуучулардын театры ар дайым бир нерселерди көрсөтүп туруш керек. Эстрада ырчылар келип, концерттерди берип туруш керек. Белгилүү театрларыбыз келип, өз спектакльдерин коюп туруш керек.
поэзия кечелери өтүп туруш керек, жаштарыбыз келип өздөрүнүн аянтчасы катары колдонуш керек жана башка. То есть ким эмнени колдонгусу келсе, чыгармачылык бир продукт берем десе, ошонун баардыгы ошол маданият үйүндө өткөрүлүш керек. Мына ошондо биз ошондой ортомду түзө алабыз. Мына ошондо баарлашуу болот. Мына ошондо балдардын арасында тажрыйба алмашуу болот, достук болот. Ошонун баардыгын бүгүнкү күндө маданият үйү камсыздап бериш керек. Анын үчүн эки нерсе керек. Биринчиси, маданият үйүнүн шартын оңдош керекпиз, бүтүндөй маданият үйлөрүнүн шартын. Экинчиси, акустикасын оңдош керекпиз, маданият үйлөрүнүн. Үчүнчүсү, ошого окшогон, ошолорду түшүнгөн, ошолорду алып кете ала турган кадрларды маданият үйлөрүнө алып келиш керекпиз. Ошол менен азыр алектенип баштадык. Азамат Капарович, жакшы буюрса аракеттер бар экен. Мына сиз жетекчи министр болуп келгенден бери бир министрликте бир нерсе байкалды да, ал эмне десеңиз, сынактар, идеяларга болгон, долбоорлорго болгон сынактар биринин артынан экинчиси күн тартибине жарыяга чыгып жатат да. Бул сынактарды уюштуруунун негизги максаты эмне? Мисалы мына кино боюнча, мультфильм боюнча балдар үчүн. Маданиятта сынак болмоюнча өсүү болбойт. Маданият кызматкерлери булар чыгармачыл адамдар. Чыгармачыл адамдардын ичиндеги ойду, ичиндеги потенциалды бир алып чыгам десең, ага түрткү бериш керек да. Түрткү кылыш керек. Же адам үйүндө ачка калып, анан өзүн түрткү кылып акча табам деп бир нерсе жазыш керек. Же болбосо ага бир илхом келип, анан бүтүндөй аурасы, дүйнөсү ошого берилип, анан бир нерсе чыгарыш керек. Же болбосо бир нерсе материалдык жактан түрткү кылыш керекпиз да. Бул эми баягы биздин чыгармачыл адамдарга бир кичинекей болгон стимул. Бир чоң чыгарма жазып чыгып калышы мүмкүн деп биз ошол кичинекей түрткү берип атабыз да. Ошондуктан буга чейин бир канча мисалы акындар арасында поэзия боюнча сынактар жарыяланды. Азыркы учурда художественный фильм деп коебуз. Көркөм фильмдердин арасында чоң сынак жарыяланды. Анимациялык, балдардын анимациялык фильмдери чыксын деп анимациялык фильмдердин арасында сынак жарыяланды. Андан тышкары мынакей дүйнөдө статистиканы карап көрө турган болсок, үй бүлөлөр, айымдар кечинде келгенде эң көп көргөн контенти бул сериалдар экен. Ошондуктан телесериалдар чыксын деп, бул ушул телесериалдардын өзүнүн бир базары, өзүнүн бир кишилери пайда болсун деп, быйыл ушу 2 телесериалга дагы чоң сынак жарыяладык. Азыркы учурда жыйынтыгы боюнча келишти, бир 30га жакын бизге сценарий келип түштү. Азыр комиссия карап атат. Ошонун жыйынтыгында бир 2 телесериалды тандап быйыл тарттырабыз. Андан тышкары эми бул башталгычы гана. Быйылкы жылдын дагы сынактарын жарыялай элекпиз. Ал жерде 20 миллион сомго азыркы учурда дагы сынактар турат. Бүтүндөй тармак боюнча, композиторлор боюнча, жаш композиторлор боюнча, оончулар боюнча, адабиятчылар боюнча, поэзия боюнча, кино боюнча, андан тышкары сүрөтчүлөрдүн арасында канча деген сынактар, кинематографисттердин арасында канча деген сынактар, журналисттердин арасында канча деген сынактар. Мына ошолордун баардыгы келерки бир ай, 1,5 айдын ичинде жарыяланат. Ошондуктан мен ойлойм бул башталгычы гана. Жыл сайын бир ушул 20 миллион, 30 миллион, 50 миллионго чейин ушул багытта бөлүп турсак, биз чыгармачыл адамдарды бир кыйла көтөрө алганга мүмкүнчүлүк болот эле да. Максат абдан жакшы экен да. Мына сынактарда эки нерсеге өзгөчө көңүл буруш керек да. Биринчиси, албетте бул ошол сынакка катышкан кишилерге бирдей шарт. Экинчиси, ошол эмгекти калыспалуу. Ошол багытка көңүл бөлүнүп жатабы? Мындай баалаган комиссиянын татыктуулугу, компетенттүүлүгү дегендей. Эми биз буга чейин бир канча сынактардын жыйынтыгын чыгарып келдик. Эми компетенциясы боюнча дагы катышуучулар тарабынан дагы эч кандай мындай силер буну мындай кылып койдуңар деген маселе болгон жок. Сынак жарыяланганда анын мазмуну боюнча биздин талаптарга жооп берген бүтүндөй талапкерлер киргизилип атат. Андан тышкары, эгер кандайдыр бир маселе болсо, ошол комиссия менен ошол жеринде чечишип, анан баягы жолуна барып аткан учурлар бар. Бирок мындай чоң чатак чыгып, же болбосо биздики мындай болуп калды эле, бул жерден туура эмес кылып койдуңар деген иш болгон жок буга чейин. Анан дагы кээ бир маалымат булактарында Кыргызстанда музейлер жабылат экен деген бир сөз тарап кетти да. Буга сиз кандай маалымат берет элеңиз? Мен бул баягы
мен ойлойм эмоционалдык бир арыз болду. Ал жерден мен ал кишилер боюнча дагы бир канча маалымат алдым. Бул мисалы азыр биз Маданият министрлигинин балансында турган музейлердин айлык акысын 80%га көтөрүп атабыз. Анан кээ бир шаардын балансында турган музейлер бар. Алар ошол системага кирбей калып, 80% биздики көтөрүлбөйт экен, биз жабабыз деген сөздөр менен орто жолдо туура эмес маалымат берилген да. Музейлер эч кандай жабылбайт. Музейлерди тескеринче биз азыр абдан өнүктүргөн жатабыз. Музей аянтчасы бул универсалдуу аянтча бүгүнкү күндө. Музей аянтчасы ар дайым мындай иш-чаралардын аянтчасына айланыш керек да. Бир теманы жеткирүүдө, бир орчундуу маселени жеткирүүдө музей бүгүнкү күндө бизге абдан чоң инструмент болуш керек. Кайсыл теманы албайлык? Мисалы, жарандардын укугу боюнча бир чоң көргөзмө кылып туруп эле ошол жерде жаш балдарды алып келип, жарандын укугу эмне экенин, бүтүндөй тарыхын бир күндө бир жерде көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Же болбосо адам жөнүндө, адамдын организми, адамдын философиясы. Бүтүндөй ошол көргөзмөнү ошол жерге экспонаттарды коюп туруп эле адамдын төрөлүшүнөн баштап өлгөнгө чейинки бүтүндөй кубулуштарды, процесстерди бир сааттын ичинде жаш балага үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Музейдин бүгүнкү күндө инструменти, курал абдан күчтүү. Ошону колдонуш керекпиз. Музейге ошондой адамдар келиш керек. Ошондой иштерди жасай ала турган адамдар келиш керек да. Ошон үчүн биз азыр мына айлык акыларын көтөргөнгө аракет жасап атабыз. Көтөрөбүз, көтөрүп туруп анан биз ошол талаптарды коебуз да. Музей бул абдан инновациялык аянтчага айланыш керек. Музей жөн эле археологиянын, жөн эле тарыхтын бир имараты болбош керек. Музей мындай орусча айтканда живой организм болуш керек да. Жандуу организм болуш керек. Ал ар дайым жашап туруш керек. Окуучулар күнү түнү ошол жерде мастер-класстарга келип туруш керек. Күнү түнү биздин жарандар келип өздөрүнө бир жаңы билим алыш керек, жаңы информация алыш керек, жаңы маалымат алыш керек. Мына ошондой музей болуш керек. Азыркы музейлерибиз көп мындай сен мага тийбе, мен сага тийбейм деген баягы кээ бир бардыгы эмес, бирок жакшы иштеп аткан музейлер абдан көп. Ошол инновацияны алып келип аткан музейлер абдан көп. Бирок кээ бир музейлерде дагы ошондой жумуштар бар. Ошондуктан ошолор боюнча жумуш алып барабыз, а берки музейлерди андан ары дагы өнүктүрөбүз, көтөрөбүз аларды. Азамат Капарович, мына сиз жаңы көз караштагы жетекчи катары, министр катары мына инновациялык жаңы бир аракеттерди, системаны бир жаңылоонун үстүндө жумуш жасап атканыңыз байкалып жатат да, өзгөчө мына биздин тармакта, маалымат, жалпыга маалымдоо каражаттар тармагында. Бул багытта жумуш бир нече жылдан бери айтылып келген, мына сиздин тушуңузда ишке ашып жатат. Буюрса мына биздин областтык маалымат каражаттарда баары чогулуп, райондук гезиттер биригип, маалымат борбор болуп түзүлдү. Мен сурайын деген мына ушундай жаңы бир аракетке түрдүү түшүнбөстүктөр, тоскоолдуктар болот экен да. Сизге кандай таасир калтырат? Мына ошондой кээ бир наразы пикирлер болсун, мисалы кээде жогорку кеңеш тараптан деле бир бут тосуулар болгондугун биз көрүп билип турдук да. Эми ар бир тараптын өзүнүн лоббиси болот. Бир нерсе, жаңы нерсе кирип атканда дагы ага каршы турган адамдар көп болот. Анткени ар кандай көз караштар бар. Бирөөсү эски көз караш менен жашайт, бирөөсү жаңы көз караш менен жашайт, бирөөсү болбойт дейт, бирөөсү болот дейт. Бирок биз бир нерсени айтыш керекпиз, райондук гезиттердин баардыгын жоюп атканда мен көп нерсе карап чыктым райондук гезиттердин. Эки барактан эч кандай жаңы боёктор жок. Баардыгы кара жана ак түстө. Баягы деңгээли карап көрө турган болсок, ички контенти, ички маалыматы бир ай мурун эскерип калган маалыматтарды берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон гана райондук гезиттер жашап калыптыр. Райондук гезиттердин өзүнүн абдан тарыхый бир учуру болгон. Алар тарыхты жаратып, бүтүндөй чыгарган, адабият чыгарган чыгармалардын баардыгын бастырып, райондук гезитти күткөн учурлар болгон. Бирок азыр заман өзгөрдү. Каалайбызбы, каалабайбызбы, заман башка. Заман менен кээ бир нерселерди шайкеш келтириш керекпиз. Ошондуктан биз райондук гезиттерди жоюп, бир эле гезит калтырып, областтык гезит. Областтык телевидениянын базасын чыңдап, бул инновациялык, жакшы область үчүн областтык деңгээлде бүтүн областты маалымат менен камсыздай ала турган ресурска айландыруу биздин максат эле. Буюрса ошого келатабыз. Биринчи кадам жасалды. Райондук гезиттердин баардыгын жоюп, областтык медиа борборлорду түзүп,
анын ичине командаларды топтой баштадык. Эми алар менен чогуу иштейбиз. Айлыгын көтөрүү боюнча, техникалык базасын чыңдоо боюнча, жаңы методикаларды киргизүү боюнча, алардын иштөө принциптерин өзгөртүү боюнча азыр мен ойлойм кадамдарды жасайбыз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул дагы бир медиа борбор. Жалал Абад областы эң чоң областтардын бири. Ошол областтын ичинде баягы кечкисин Жалал Абад областынын тургундары баягы өзүнүн ишеничи менен көрө турган бир ресурска айланыш керек да. Же болбосо газетасы ошондой газетага айланыш керек. Ошону азыркы учурда биз жаңы жетекчилерден ошону талап кылып, ошондой милдеттемелерди жүктөп атабыз да. Рахмат. Буюрса мына ошол максат милдеттер акырындап жумушка ашат деген ишенимдебиз. Мына бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып бара жатат. Мына Жалал Абад элине, мына майрам арапасынын жанында турабыз. Аяз атына каалоо тилектериңиз, айтайын деген сөздөрүңүз болсо. Жалал Абад областынын бардык тургундарына, өзгөчө айымдарга, апаларга эртеңки 8 март майрам менен чын жүрөктөн куттуктап, ден соолук каалап, иштерине ийгилик каалап, үй бүлөсүнө бакты таалай, ынтымак каалап, биримдик каалап, мен ойлойм бүтүн Кыргызстан бир муштумга бириксе, биримдик болсо бардыгына жетебиз деп. Ошондуктан өзгөчө апаларга эртеңки майрамдарыңыздар кут болсун. Көптөгөн ийгиликтерди, көптөгөн жакшылыктарды ар бир үй бүлөгө каалайм. Чоң рахмат, тилектер кабыл болсун. Азамат Капарович, мына алтындай убакытты бөлүп биздин студияга келип маек бергениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына өлкөбүздүн эң чоң маданият, маалымат жана туризм тармагын жетектеп жатасыз. Мына ошол жооптуу жана мындай мартабалуу кызматыңызда Кудайым дайыма сизди колдосун, ийгиликтер болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгат. Көрүшкөнгө чейин коштошобуз.